Долбоордун координатору Грант Холдер Ошерекил Евросоюздан келген каражатты Ош мамлекеттик университетте Кыргызстандагы университеттердин финансылык автономиясын өнүктүрүү аттуу Erasmus Plus программасы боюнча ДЕФА долбоордун консорциумунун жыйыны өттү. Долбоордун өнөктөш катышуучулары университеттердин финансылык автономиясын өнүктүрүү стратегиясын жана Кыргыз Республикасындагы университеттердин финансылык автономиясынын моделин киргизүү боюнча жол картасын талкуулашты. Долбоордун максаты азыркы учурда актуалдуу болгон университеттердин бюджетин ушул контракттык төлөмдөрдөн башка дагы кайсы булактардан көбөйтүүгө мүмкүн. Андан кийин университеттин карамагында болгон каражаттарды натыйжалуу колдонуунун жолдорун көрсөтүү, иштеп чыгуу жана ушул боюнча 3 европалык окуу жайлардын өкүлдөрү келип отурат. Алгач иш-чара Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан университеттер аралык ректорлордун таанышуу сөзү менен башталды. Долбоордун консорциумуна Кыргызстандын 12 жогорку окуу жайы, Германиянын, Италиянын 2 эл аралык билим берүү мекемеси жана Италиялык коомдук уюму катышты. Семинар гибриддик форматта офлайн жана кадимки байланышта уюштурулду. Ушундай эле биздин мугалимдер, администрация, студенттер чогуу макулдашып университеттердин стратегиялык пландарын түзүп, университеттердин Жыйындын жүрүшүндө долбоор Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын каржылык экономикалык көз карандысыздыгынын келечегин изилдеп, модель иштелип чыгып, кийин юридикалык жактан бекитүү үчүн жогорку окуу жайлардын финансылык ыйгарым укуктары талкууланды. Жыйындын катышуучулары 1 жыл ичинде аткарылган иштер боюнча тизмесин беришип, андан аркы иш-аракеттердин планын түзүштү. Ошондой эле Ош мунун окуу иштери боюнча проректору ДЕФА долбоорунун жыл ичиндеги ишмердүүлүгүнө сараэсеп жасады. Долбоордун алкагында азыркы учурда бул келе жаткан жылга ошол эки моделдин жасалып чыгып, ошол эки финансылык автономия модели жасалып чыккан соң анын жол картасы иштелип чыгып, анан жалпы ошо университеттерге сунушталып жүрөт. Бул 2024 жыл келеки жылда ушу Ош мамлекеттик университети ушу долбоордун ичинде алкагында атайын бир жумушчу пакетте координация кылат. Семинардын максаты Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, анын эмгек рыногу жана коом үчүн актуалдуулугун, ошондой эле жогорку окуу жайлардын илимий изилдөө иштеринин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. I hope that we have 2 fruitful days